Салам достор. Буюрса кыргыз киносунда өнүгүү абдан болуп, жумасына бирден кино чыгып атат. Эгерде сиз кино көргүңүз келсе, качан кино чыгат деген билгиңиз келсе, etnomedia.kg сайтына кирип, календар бөлүмүнө кирип, ошол жерден 2023-жылы чыга турган тасмаларды көрсөңүз болот. Эми биз Талаш кино тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө келдик. Бул жерде 50-квартал студиясынын өздүк тасмасы, башкы режиссер Эрмек Талайбеков. Башкы ролдордо Эмиль Эсеналиев, Шумкар Бейшеналиев, дагы көптөгөн актерлор. Эми билишибиз боюнча бул тасма мыкты деңгээлде болот деп күтөбүз. Эгерде силер биз менен аягына чейин болсоңуздар, алдыда сонун бери күтүп турат, кеттик. Алейкум салам, жакшы. Манай жакшы. Манай сон. Эшикте бир көк, бирок жүрөктө жылуу болсо. Ырдап кирген. Ал бегиш болуп. Тасма жөнүндө, карманыңыз жөнүндө айтып кетесизби? Эмне жөнүндө негизи? Мен негизи Кореяны эңсеген бала болом. Кинодо образында ошо Кореяга кетем деп жүргөн бала болом. Ошо корейцтерди туурап жүргөн бала болом. Ошо образым ошондой болот. Кореяны эңсеп жүргөн бир мечтама жете албаган бала болом да. Ошол жерден байкап калдык, парик кийип жүрүп турсуз, өзгөчө образда экен. Көп айтып атышат, бул Дональд Трамптын чачыбы же болбосо Самат Эркинбековдун ошол жөнүндө өзүңүз айтып кеттиңиз. Печкага уктап күйүп калгам да алгысы. Ал ошо негизи биякта режиссер Эрмек байкебиз атайын парик дайындап коюптур, анан ушундай кийейинби десем, ушундай кийиш керек дейт, анан макул, кийсе кийейин деп анан кече Ошто премьера болду. Анан көрдүк кино мындай жакшы болуптур. Бизге өзүбүзгө Оштон кандай кабыл алышты? Жакшы кабыл алды. Ооба, Кудайга шүгүр, жакшы кабыл алышты. Күлүштү, жыргашты. Илачу моменттер болду. Бул карманыңыздын өзүнүн бир фишкасы болот турчудайбы? Буюрса TikToктон өзүнүн ушул сиздин өзүңүздүн карманыңыздын. Ооба, мисалы, уже эле жана кичине трендке айланып баратат окшойт, жана жер тоголок деген. Ал негизи импровизация болчу. Байкебиз ойноп атканда бизде урушуп туруп кетет, анан байке жер тоголок дейм, анан караганда мен да ойноп койдум да, жүрөгүм түшкөн ошо жер тоголок деп айтып коеюн деп атам десем, TikToктон тренд болуп калыптыр. Сизди негизи көбүнчө кыргыз эли комедиялык жанрда көбүнчө көрүп калып, көздөрү деле көнүп калды болуш керек. Өзүңүз бир мындай олуттуу тасмада ойногуңуз келеби? Ооба, ойногум келет. Негизи көп кырдуу талант болгум келет да. То есть эми бул баягы бир эле образ менен чектелбестен башка образды дагы аткаргым келет. Шумкар досумду премьерасына куттуктайм. Мишайт этип келдим. Ошо киного келдик, ошо көрөлү деп түшкөндө. Кинодон сизди көрүп алабыз? Жок, биз жокпуз кинодо. Доскеде барбыз, YouTube'да. YouTube'дабыз. Ооба, ал жактабыз. Эми бүгүн көрөбүз кандай кино болот. Кудай буйрса күлөбүз деген ойдобуз. Жана кошуп кетейин, Чебер Production силерде иштейсиңер. Разбой тасмасына эмнеге сизди көрө алган жокпуз? Биз жанр бөлөк. Сиздики? Биздин жанр бөлөк. Биз күлдүрөбүз. Биз разбойго тартылып калсак күлүү ишмегендер, Ошон үчүн тартылган жокпуз. Шума досуңуз тартылган тасма кандай болот деп ойлойсуз? Талаш тасмасы. Бул сомнение жок. Толук түрдө 100% ишенем. Бүгүн Шумкардын жана Эмилдин өкүлү атам болот, Эмил. Братандын, досумдун юморлорун аябай күлөм го деп ойлоп атам. Настрой аябай курсак тойгузуп келдим кыскасы. Ошо. Манай сонун 5. Тасманы өзүңөр билесиңер, иштегенсиңер, кандай болот деп ойлойсуңар? Негизи буйрса жакшы болот, аны көрүш керек кинодон. Көрөсүңөр өзүңөр. Бул тасмадан сизди да байкап калдык. Кимдин ролун жаратасыз? Трейлерден көрүп калдык. Кимдин ролу, кандай каарман? Биякта тез каармандын ролун жаратабыз. Эпизоддо ойнойбуз. Ошо. Сиздик негизи өзүңүз качан көрөрмандарыңыз чоң ролду ойногон тасманы өзүңүздүн баягы башкы ролду ойногон тасманы качан көрө алат сизден? Буйрса, жакында. Кайсы убакта экенин айта албайбыз, буйрса эми. Негизи сиздин мисалы 50-кварталда кайнагаңыз Эмиль Эсеналиев, өкүл атаңыз Эрмек Талайбеков. Булар менен иштешкенде кандай ыңгайсыздык болбойбу? Жок, болбойт. Биз деген братан-братишкадай эле сүйлөшөбүз. Всё, буйрса жакшы тасма күтөбүз. Тамина кандайсыз? Жакшы. Маанайыңыз кандай? Жакшы. Жакшы. Актриса болуш кандай сезимдер болот? Актриса болдуңуз мына, чоң киного тартылдыңыз. Жакшы. Жакшыбы? Киного кантип тартылып калдыңыз? Шайрежеге барып, ушундай кастингдер болуп, ошентип кастингден өттүм. Бул чоң байкелер менен урушуп, мындай иштешкен кыйынчылык болгон жокпу? Чоң байкелер урушкан жокпу сизде? Жок, жакшы эле болду.
Кино сиздин оюңузча кандай болот деп ойлойсуз? Өзүңүз аткарганыңыз? Жакшы эле ушундай болот. Буюрса дагы сизди тасмалардан көрө алабызбы? Ооба. Все, рахмат, мейлиңиз. Хорошо. Саламатсыздар, кандайсыздар? Саламатсызбы. Маанайыңыз жакшы эле. Рахмат, жакшы. Кийимиңизге караганда спорт залдан келаткан окшойсуз. Жок, бүгүнкү күнү негизи таңым эрте башталып атат, ошол себептерден бүгүн спорттук кийим кийем, башка иш чарам жок болчу. Анан мага жашоодо спорттук кийген кийген ыңгайлуураак. Классика көйнөк, мындай каблук, мындай женственный болуп жүргөнгө караганда. Ошондой. Негизи сиз 50-квартал менен иштешкенсиз. Шерне сериалына булардын эмгегин билесиз, кандай адамдар экенин. Эми сиздин оюңузча бул тасма кандай болот деп ойлойсуз? Эми алдын ала көз ачыктык кылбайын, бирок тасма жакшы болот деген ойдомун. Анткени булар элдин табитин билип калышты. 50-кварталдын тарткан фильмдери баардыгы элдин оозуна алынат, сөзсүз көрүү көп болот дегенде бул ирет дагы мыкты тасма болуш керек деген ойдомун. 50-квартал менен иштешкен мага жагат, өтө профессионал. Булар Кыргызстандагы алдыңкы кино жаратуучулар деп айтсам дагы жарышат. Өзүңүздө дагы эмне жаңылык? Сизди кино тасмалардан көрө алабызбы? Кандай жаңылыктар болот? Менде жаңылыктар азыркы учурда телевидениеде эле болуп атат. Анан өзүмдү радио тармагында сынап көрөйүн деп Тумар ФМ радиосунда таңкы эфирде иштеп атам. Телевидение ошол боюнча эле калды, түштөн кийин телевидениеде иштеп атам. Эгерде тасмада жакшы роль же болбосо каармандын образы түшүп турган болсо, аткарганга даярмын. Шерне тасмасы эң акыркы тасма болду окшойт. Андан бери тасмага тартыла элекмин. Негизи сиз өзүңүз Кыргызстандын мындай мыкты алып баруучулардын катарына киресиз. Мыкты алып баруучу болуш үчүн, мисалы өзүмө деле кичине эме алып алайын. Эмне кылыш керек? Эң негизгиси жумушуңузду сүйүшүңүз керек. Жумушуңузду сүйгөндөн кийин баардык нерсе келе берет. Жумушуңузга билесиз, журналистикада бизде акча жок, бизде айлыгыбыз анча көп эмес. Ушундай иш-чараларга мындай деле сиз келсеңиз керек, үстүңүздөгү көйнөгүңүздү досуңуздан сурап коюпчу. Менде деле ошондой учур болгон. Эң негизгиси жумушуңузду сүйүңүз. Соңку учурда, соңку финиште сизди ийгилик күтүп турарын билиңиз. Анан баягы профессионалдуу деңгээлиңизди өстүрүңүз. Көп деле үйлөнүңүз, кандай десем, анан элге жакын болуңуз. Элдер жасалма болгонду сезип коет, экранда ойлошот, мен аябай сонун болуп атам деп. Жок, сен жасалмалуулугуңду сезип коет. Кандай болсоң ошондой, позитивдүү болсоң позитивдүү, шайыр болсоң шайыр, ачык болсоң ачык. Ошол. Ошентип элге жагасыз. Assalomu alaykum, кандайсыздар? Алейкум ассалам, жакшы, өзүңөр кандайсың? Жакшы. Тасмаңыз эмне жөнүндө? Тасмабыз эми бул дайыма эле көйгөй болуп келет болуш керек. Бул отцы и дети деп коет го. Атасы менен кызынын проблемасы. Бул тасмаңыз баягы берки тасмалардан караганда эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Эмне жаңылыктарды киргиздиңер? Бул бир аз экспериментальный проект. Бул жакта мурун жөн гана комедияны тартсак, азыркы учурда ичинде драмасы бар, анан жакшы ой бере турган дагы жерлери бар. Ошондуктан эми азыр толкунданып атабыз, кандай кирет, кандай эл кабыл алат депчи. Оштон кандай кылалды кечээ премьерасы болуптур Ош шаарында? Ошто жакшы болду. Жакшы болуп болгону ошо биз кечинде берип жумуштан кийин койбой калыптырбыз, билбей. Түштө коюп койгонбуз, ошондуктан кичине толбой калды зал. Ойдогудай болбой калды, бирок жакшы. Эл аябай күлүп, жыргап сүрөткө түшүп кетишти. Бул тасмада баягы жаңы актерлор, жаңы ачылыштар болобу? Бар. Биз дайыма ушул кино тартканда эме кылабыз да. Жаңы лицолорду, жаңы беттерди чыгарганга аракет кылабыз. Эми көп эмес, бирок пропорционально алганда эми жалаң жаңы актерлор тартылсаң баягы көрбөй калышат. Анан ошондуктан мурунку звездаларды анан кошуп туруп жаңы лицолорду чыгарганга аракет кылабыз да дайыма. Мисалы, көбүнчө сиз тасманын аркасында иштеп калдыңыз, экранга көп чыкпайчы. Сценарий жазган учурунда сиз офисте, студияда балдар менен чогуу жазган сизге ыңгайлуубу же өзүнчө отуруп алып бир жазган ыңгайлуураакпы? Структура деп коет, тезис жазып келгенде баардыгыбыз отуруп алып жазабыз. Баардыгыбыз отуруп алып, тамашалардын баарын ыргытып, анан историялар придумывать этип, андан кийин Эмиль экөөбүз тазалайбыз. Бул кереги жок, бул темада тамашалап эле болду, бул тема жакшы экен депчи. Анан скелетин түзүп алгандан кийин анан диалогко отурам дагы, анан ошо общий группага жөнөтөм. Кайра-кайра өзгөрүүлөр болот. Анан туруп эме болот да, чыгат да тасма. Мындан бир нече ай мурда YouTube'дан сиздин интервьюңузду көрүп калдык. Буйруса фестивальный кино тартабыз депчи. Ошол жөнүндө бир маалымат айтып кетсеңиз. Азырынча даярданып атабыз. Эми даярданганда сценарийди ойлонуп атабыз.
Темир Бирназаров деген мыкты режиссер бар, ошол агайдын азыр курстарына барып үйрөнүп атам. Буюрса курстарын аяктагандан кийин ошол фестивалга жарактуу жакшы бир тасма тартабыз деген ойдо, дагы деле ойдобуз да. Буюрса ийгиликтүү тасма күтөбүз, мелиңиздер. Силер дагы барсыңар, кстати. Рахмат. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Здравствуй, папа, кинодон кийин жумушка чыктым. Постельный режимде. Все нормально, баары жакшы. Бүгүн Талаш киносунун ачылышында мени алып баруучу кылып коюшту. Баарыңыздар кош келдиңиздер. 50-кварталдын балдары тартышты. Жигиттер, премьера кут болсун деп, полча куттуктап коелу. Баарыңыздар көрүп турганыңызга кубанычтабыз. Баарыңыздарга жагымдуу маанай каалайбыз. Всем приятного просмотра. Кино сүйүүчүлөр, биринчиден бүгүнкү майрамыңар менен куттуктайм. Бизге бүгүнкү заманда тынччылык керек жана жакшы маанай керек. Кудайга шүгүр, балдар менен бирге өсүп атабыз. Буюрса толуп атабыз, оюбуз, көз карашыбыз өзгөрүп атат. Ошону менен бирге мен ойлойм, ушу багытта жүрө берсек, көп ийгиликке жетишебиз чогуу. Куттуктайм. Эмиль Саналиев, тасманын башкы актёру, сценаристи жана продюсери. Полча коюңуздар. Чоң рахмат. Жалпы бизди жакындар эми жабык көрсөтүүгө баарыбыз эле жалаң эле жакындарыбыз чакырабыз. Анан ушинтип убакыт бөлүп, ушунча келип берген. Бул жакта менин туугандарым да бар, досторум дагы бар, коллегаларым дагы бар. Баарыңыздарга чынында ыраазыбыз. Чоң рахмат. Анан мен Болот Бакиге өзүнчө колганма рахмат айткым келет. Себеп дегенде жаштарды постоянно колдойт. Жигиттер силердин тасмаларга тартыла албайм, кечик болду десе деле тарына албайбыз да, бирок ошого карабай келип сценарийди дагы отуруп жардам берип, оңдочу жерин оңдоп да берет. Чынында ыраазыбыз байке. Бар болуңуз. Ушу мен 4-чү проект чыгыштап атышабыз, Анан ушу 4-чү деп коеюн дегенмин. Ошол, анан баардык съемочная группа баарыңыздарга чоң рахмат. Анан мен үчүн мындай эми буга чейин да тартылып жүргөн, бирок лично өзүм үчүн баягы находка сыяктуу мен Русланга аябай ыраазы болдум, чынында. Руслан красавчик. Ассаламу алейкум, айымдар жана мырзалар. Чоң рахмат келип бергениңерге. Команда, силерге чоң рахмат. Эгерде команда ушундай профессионал жана күчтүү болсо, мындай тасма болмокпуз. Командага бир түркөтө колчап коюңуздарчы. Мындай ишендирип айта алам, алдыңкы бир 10-15 жылдан кийин мен оюмча ушундай күчтүү поколение артта келе атат да. Бул да болсо жана Сабат айткандай, ошол эле тамашаучулардын, ошол эле кино тартып жүргөн адамдардын салымы чоң. Ушундай бөбөктөрдүн киного болгон желаниясын ойготуу. Бир убакта чынында токтоп калган, азыр Кудайга шүгүр кинолордо залдар полный, кинолор түрү менен чыгып жатат. Бул аябай сүйүндүрөт. Ошон үчүн туугандар, ошол чоң рахмат. Анан экөөңөргө рахмат. Кинода эң катуу эсте калган ушул экөө болду го дейм. Башкача көрсөтүп, молодец. Ушанан байгы Эмиль Байкебиз лучший актер, так сказать. Вот так что баарыңарды чакырат. Кыргыз кино баралы көрөлү. Балдар аман. Рахмат. Кино мощный экен, аябай мощный экен. Жана ошондой эле чет мамлекеттеги мекендештер
обязательно кыргыз кинолорун колдоп туруңуздар. Россия, Корея, Америка баарыңыздарга барып турат полный кинолор. Буйрса барат. Личкага жазып берилет. Тасмада катылган маанилер бар экен, мындай сонун маанилер. Аны азырынча айтпай турайын. Бул тасманы мен монтаждап атканда эле анча-мынча жерлерин көргөм, бирок бүгүн толук маанисин түшүндүм. Андыктан бардык кино сүйүүчүлөрдү мен ушул талаш тасмасына чакырамын. Бул жакта актерский составдагы аябай сонун. Баарыңыздарга талаш киносун сунуштаймын. Кандай сан маанай жакшы көрүүчүлөрдүн маанай көтөрттүбү сизди? Ооба, сонун. Бул тасманын продюсери и сценарист сиз экенсиз. Идея каяктан келди ушул? Команда вообще. Сиз дагы бар экенсиз. Негизи идея каяктан келди тасман? Бул идея негизи мурунтан бар эле. Именно жанагы кыздын машинага отуруп калганы боюнча. Анан ошондон улам сценарий жаралып отуруп, мен мындай да сценарий деген өзү мисалы кудалар 5-6 ойлоңуп бир идея чыккандан кийин 5-6 жылдан кийин тартылган да. Бул деле ошондой бир тарых бар да. Бирок ушундай буйруган өзүнүн убактысы бар экен, ушул маалда чыкты да. Негизи эң башкы суроо бул кичинекей кызды мушундук аткарып тур каяктан кастинг аркылуу таптыңарбы, таанышыңарбы? Ооба. Биз кастинг менен издедик. Бизге себептеген ушундай ойногон кыз керек болчу. Анан издеп жүрүп ошо Шайыр Касымалиева эжекебиздин школасында ушундай таланттуу кичинекей бөбөктөр бар деген сөздү угуп, анан ошондой кылдык. Ошояктан таптык. Тасманын экинчи бөлүгүн күтө алабызбы? Талаш тасмасынын экинчи бөлүгү мен негизи команда менен сүйлөшкөндө ошо бир тасманын мындан кийин экинчи бөлүгү деген нерсени токтотолуп, бирок кудалардын 4-чү бөлүгү болуп калышы мүмкүн бир канча жылдан кийин. Бир нече жыл. Мен ошол Союзбектин возрастына келгенде. Эми дагы кайтып кетти сурарым. Сиз көбүнчө акыркы убактарда спорт менен машыгып, залда жүрүп калган стористенчи. Бул негизи сиздин баягы экранга өзүңүз жакшы көрүнүш үчүнбү же ден соолукка спорт? Эми өзүм ден соолугум үчүн, ден соолук аманат да. Ошол нерсени туура кармайлы деген эле ой. Анан албетте буюрса жакын арада бир жакшы олуттуу роль, балким бул комедия жанрындагы акыркы тасман болуп калышы мүмкүн талаш. Рахмат. Сонун тасман болуп тур. Поздравляю с премьерой. Мы последний раз замечаем то, что вы уже в фильмах уже снимаетесь. Это ваша цель, получается? Да, это была моя цель. Не цель, а мечта. И оказывается, мысли, да, материализуются. Вас узнают на улице как Алмурут Стор девочка или же актрисы уже? Как? Если честно, меня начали узнавать уже как Айхану, и это была моя цель на этот год. Не как, чтобы меня ассоциировали, да, с каким-то магазином, компанией, либо с фильмом. Я всегда хотела, чтобы меня знали по имени. Вот эти вайны вы сами придумываете или с кем-то как бы придумываете вместе? Ну, 80% я придумываю сама, это плод моей фантазии. Также мне помогает моя команда, если что-то нужно доработать, добавить, добить, они тоже помогают. На 2023 год мы еще увидим вас? Я очень надеюсь, что будут хорошие предложения. Теперь у меня очень много целей им появляться именно на больших экранах. Мне очень понравилось, на самом деле. Если не понравилось бы, я бы, да, не говорила. Да. Спасибо большое. Спасибо большое. Тасма аябай жакты, аябай тарбиялык жагы дагы аябай жогорку деңгээлде болду. Тасмада өзүңүздүн кызыңыздын ойногонуна кандай сезимдер болду? Сыймыктандыңарбы ойноп жатканда? Эми сезимдер аябай эле толкундануу болду. Өзү таланттуу кыз, талантына Шайыр эже дагы талантын кошуп ушундай тарбия берип чыгарды. Шайыр эжеге дагы рахмат. Сиздин бул өзүңүздүн кыялыңыз беле же ата-энеңиз актриса болосун дедиби? Жок, бул өзүм эле калым эле. Калыңыз, өзүңүз ойногонуңуз жактыбы? Ооба, жакты. Элдер уже таанып башташтыбы? Сүрөткө түштү сиз менен. Тасмага кантип тартылып калды кызыңар? Өзүңөр кастинг аркылуу алып бардыңарбы же кандай? Кызымдын өзү каалоосу, биз кызыбыздын каалоосун эч убакта четке какпайбыз, кайра колдоп коштоп турабыз. Ар убакта эми кызыбыздын эле эмес, бардык эле балдарыбыздын. Ошодон Шайыр эженин студиясы аркылуу барып калды. Буйруса кызыңыздын келечеги кең экен. Бизге айтарыбыз дагы жакшы тасмалардан чыгып, силерди сыймыктандыра берсин. Рахмат. Аябай сонун тасма болуп тур. Аябай сонун тасма. Негизи эле Эрмек Талабековдун стилинде аябай сонун юмор, сонун тартылган. Эмиль Байке вообще
Кыргызстанда эң мыкты актер болуш керек. Ошо мага аябай жакты. Бул тасманын кандай өзгөчөлүгүн көрө алдыңыз? Негизи мындай голливудский жанр бар, ограбление деген. Ошо ограбление жанр юмор менен кошулганда өзүбүздүн колорит менен аябай ошонусу өзгөчөлүк болду го дейм. Рахмат. Мына достор, ошентип кинону көрүп бүттүк. Чындыгында мыкты деңгээлде тартылыптыр. Көрүүчү залдагы көрүүчүлөр ыйлашты, күлүштү, ар кандай өздөрүнүн эмоцияларын чыгарды. Менин оюмча бул тасманы силер деген өзүңөр да барып көрүп кетсеңер болот. 9 февралдан баштап бүт Бишкек шаарында кинотеатрлардан көрө алсаңар болот. Барыңыздарга рахмат, көрүшкөнчө.